Эл арасында эмне кеп, элдин айтканы такпы? Эл оозунан айтылган маалыматты Тууду кеп автордук программасында Уулкан Дүйшеева илтейт. Саламатсыздарбы, кадырман радио каармандар, сиздер Салам медиасында Тууду кеп программасын тыңдап жатасыздар жана анын алып баруучусу мен Уулкан Дүйшеева. Бүгүн биз сөз кыла турган тема өз убагында эмдөө албаган бөбөктөрдү кандай көйгөйлөр күтөт. Дал ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Ал эми биздин конокторубуз менен да тааныштыра кетейин. Иммунолог дарыгер Талканова Уулжан Баянасовна жана ошондой эле эки баланын энеси Беркбаева Арзыкан эжекелери студияда. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Эжеке, айтсаңыз, ушул эң алгач эле эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу айта кетсеңиз. Деги эле вакцина бул организмге кирген соң кандайча иштеп, жугуштуу оорулардын жайылбашын кантип алдын алат дегендей. Эң биринчи эмдөө эмне себептен жүргүзүлөт? Эмдөө биз жүргүзгөнү себеби ушул өтө коркунучтуу, жугуштуу оорулардан ушул вакцина аркылуу сактап калабыз элди. Бизде Кыргыз Республикасынын улуттук календари боюнча жугуштуу ооруларга каршы эмдөөлөр жүргүзүлөт. Ал эмдөөлөр ушул өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардан элди сактайбыз. Бизде муну коронавируска себепте 29 март 2020 жылдан баштап 25 майга чейин ошо эмдөө плановый профилактический прививка деген элге токтотулган. 26 майдан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын улуттук календари боюнча пландаштырылган эмдөөлөр жүргүзүлө башталды. Ал эмдөөлөр каерде өткөрүлөт? Медициналык мекемелерде, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, фельдшердик, акушердик пункттарында, анан төрөт үйүндөрдө. Эмдөөлөр төрөт үйүндөн башталат. Төрөт үйүндө биринчи 24 саат төрөлгөндөн ичинде ымыркайларга сарык бөтүрүгө каршы, гепатит Б деген ооруга каршы эмдөө жүргүзүлөт. Анан ошол төрөт үйүндө канча күн жүргөн болсо, жаткан болсо, ымыркайларга кургак учукка каршы жасалат. Мен айта кетейин, бул эмдөөлөр жалаң Кыргызстанда өткөрүлбөйт. Бүткүл дүйнөлүк өлкөлөрдө өткөрүлөт. Бизде улуттук календарь боюнча жугуштуу ооруларга эмдөө жүргүзүлөт. Алар кандай эмдөөлөр? Кандай ооруларга каршы? Эң биринчи ошо сарык бөтүрүгө каршы, анан кургак учук ооруларга каршы БЦЖ деген вакцина, анан кептөөр, сенек, көк жөтөл деген ооруларга каршы, сарык бөтүрүгө каршы, шал оорусуна каршы, пневмокок, хип деген ооруларга каршы, анан ротавирусный инфекция деген ооруга каршы. Ротавирусный инфекция деген оору бул ич өткөккө алып келе турган оору. Алда өтө коркунучтуу, анан жугуштуу эсептелет. Вакциналарды биз жасагандан кийин баланын денесинен, чоңдордун денесинен ушул ооруларга каршы тоскоолдук чыгарылат. То есть выработка антител дейт болот. Вакциналарды биз централизованно алабыз. Бизде ар бир область мисалы алып өздөрү боюнча жасалбайт. Бул Кыргыз Республикасынын эмесинен боюнча башка өлкөлөрдөн келгенден кийин, текшерилгенден кийин, уруксат берилгенден кийин, бизге жеткирилгенден кийин ар бир ошо медициналык мекемелерде жасалат. Негизи эле ар бир баланын организми ар кандай болот да, ушул эмдөөнү алгандан кийин кандайдыр бир реакция болушу мүмкүн. Ошону алдын алса болобу? Кандай иш чараларды кылыш керек ошол моменттерде?
биз баягы эмдөө жүргүзгөндөн алдын бизде баягы семейный дейт, үй бүлөлүк дарыгерлер топтоо фаптарда иштеген медициналык кызматкерлер ата энелер менен жолугушуп кандай эмдөөлөр кайсы мезгилде кайсы эмеде жасалат, ошолорду түшүндүрүү иштерди жүргүзөт. Эгерде бизде закон боюнча ар бир Кыргызстандын жарандары акысы бар ошол эмдөөлөрдү алганы деген. Бирок 2017-жылкы август айында президенттин колу менен эме кылынган закон дополнение деген закон чыгарылган. Эгерде ата эне ошол эмдөөдөн баш тартса балдарына, эгерде ошол бала ушул оорулар менен ооруп калса, баягы коопсуздуу ата эне болот деп. То есть ответственность за это несет ответственность родители, же баштаткан жарандар дейт. Ошол айтсам, мен ошол немелерди эметип, бизде эми что баягы баштаткандарды мурда мен 47-48 жылдан бери ушул эмдөө менен алектенем да. Мурдагы жылдары мындай баштаткандар вообще болгон жок. Акыркы 5-6 жылда не себептен кээ бир жаш ата энелер ошол немеден отказ бергендери бар. Мисалы бизде андай эмени учетко алабыз, список түзөбүз, ал списокты соответствующий органдарга таркатабыз. Мисалы СНБ дегенби, рай администрация, прокуратура районный сурайттар, аларга тизмелерди неме кылып беребиз. 2019-жыл 1 январь 2020 жылга бизде 250 жарандар ошол эмдөөлөрдөн баш тарткандар. Радондан, төрөт үйүндөн баштагандар да бар. Анын өздөрү да чоңдор 16, 26, 36 жаштагылар да ошо эмдөөлөрдөн баш тарткан. Баткен району боюнча эң көп Карабак айылында. Анын Баткен шаарында 72 жарандар ошо балдарга өздөрүгө эмдөөдөн баш тарткандар бар. Аларга кандай биз эмне кылабыз? Бизде специальный өздөрүнүн буклеттары бар. Анан баягы семейный үй бүлөлүк медициналык кызматкерлерге мындай китепчелерди чыгарганбыз. Бул жерде эмдөө жөнүндө, вакцина жөнүндө эмне себептен алынат, ошол немелерди эметип үйрөткөнбүз да. Эгерде да түшүндүрүү иштерди жүргүзгөнү муну эменди специальный китепче чыгарганбыз. Анан буклеттер бар. Энелерге кайсы мезгилде, кайсы эмеде келип алышы керек. Эгерде упорно десем отказ бергендер, баш тарткандарды акырыда уже лично маган шаар боюнча ушу ата энелерди медицина кызматкерлер жөнөтөт. Анан алар менен да мен ошо беседа катары жүргүзөм, көрсөтөм, пример алып келем. Мисалы мен иштеп жүргөндө жаш мезгилимде отделенияда, детский отделенияга ушу 7 күндүк ымыркайды алып келгендер. Үйдө төрөптүр энеси. Ал баягы столбняк деген оору менен ооруган. Мен 24 саат просто отуруп тиктеп отурганмын. Себеби ол балага мен мындай жардам көрсөтө албадым. Себеби ушул эмдөө жүргүзгөн дагы бир кайталап айтайын. Ушул эмдөөдүн биз жүргүзөбүз. Себеби ушул оору менен ооруганда бала болобу, чоң киши болобу, бизде медицинада специфический лечениясы жок, дары-дармектер жок. Ошол себептен бүткүл дүйнөлүк өлкөлөрдө ошол ооруларга каршы эмдөө жүргүзүлөт. Мен азыр дагы бир жолу айтып коеюн,
эсимде, перед моими глазами этот 7-дневный ребенок дейт да, 7 күндүк бала. Ошол синек сталдак менен ооруганына 24 саат жардам бербей көз жумду ошол бала. Демек, эгерде энеси эмне эсептен, эгерде энеси боюнда болгондо ошол өз убагында баягы ушул ооруга каршы эмдөө алганда, ал бала оорубайт деди. Себеби 7 күндүк ымыркай бала энеден жуктурган. демек сиздин иш тажрыйбаңызда дал ушундай көрүнүштөр болгон. Рахмат. Ал эми Арзыкан эже, айтсаңыз, ушул эне катары балдарыңызды тарбиялап келесиз. Бүгүнкү күндө канча балаңыз бар? Менде 2 балам бар. Эң чоңу 1-класста окуйт. 2012-жылы төрөгөм. Мен врачтардын мындай эмдөө жагына мен туура эле көз караштамын. Анткени эмдетесиз убагында. Ооба, анткени алар дайыма ошол эмдөө тууралуу интернет блогтарынан, врачтардын атайын брошюраларынан окуп, алардан консультация алып турамын. Себеби эне катары балдарымдын ден соолугу чың жакшы болушуну мен ар бир эле ата эне кааласа керек. Бул мен үчүн маанилүү. Балдардын ден соолугу мен төрөгөндөн эле алып чыгам да ошол эмдөөлөрдүчү. Өз убагында кечиктирбейм дайым. Чоң рахмат. Улжан эже, айтсаңыз, азыр башында айтып калдыңыз, баягы акыркы жылдары бул эмдөөнү алгандан баш тарткандар бар депчи. Эмне себептен тартышат дегенде, эл ичинде айтылып калат, ошол вакцинациянын курамы бир аз андай экен, мындай экен деп. Негизи ошонун курамында эмнелер бар? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Вакцина курамында 2 компонент бар. Вакцина вообще бул эмне? Бул вакцина башкаруучу инфекцияларга карата иммунитетти жакшыртуу. Ал вакцинаны киргизгенден кийин денеден ушул ооруларга каршы тоскоолдук чыгарылат. То есть работает иммунная система дейт. Антитела чыгарылат. Эгерде өз убагында алган жарандар же бала болобу, ал мисалы ооруган, ушул оору менен ооруган адам менен контакт болсо оорубайт. Эгерде өз убагында албаган, отказ бергендер, баш тарткандар, жасалбаган эмдөө болсо, алар ушул оору менен өтө оор ооруга душар болот, же андан кийин осложнение дегенде, жүрөккө осложнение, мээге осложнение, менингит, миокардит деген ооруларга эме болуп, же кайтыш болушу мүмкүн, же баягы инвалид болуп калышы мүмкүн. Мен бир примерди Баткендик элге айтып кетейин. Мына бизде Баткен шаарында коляска менен жүргөн 38ге кирген киши бар. Сиздер да өзүңөр көрөсүңөр да. Но баягы адамдын количествосы, саны бар, сапаты жок десе болот да. Ал киши эл катары баса албайт. Ал киши эл катары жумуш кыла албайт. Ошол ал мен баягы изилдеп документтарын көрсөм, ал 2 айлык мезгилинде энеси алып келбептир да эмдөөгө. Алып келбегенден кийин ал ошол бала ооруп, шал оорусу менен ооруган. Шал оорусу өтө коркунучтуу, өтө оор эме. Эгерде ошол ооруган бала тирүү калса да, ал инвалид болуп калат. Двигательная сфера, двигательные нейроны деген эмелер баштан ошол немеге таасир берет да, анан алар баса албайттар. Баягы эл катары, балдар катары жүгүрө албайт, баса албайт, жумуштарды кыла албайт. Себеби двигательная сфера шал оорусу мезгилде поражение нейронов, двигательных нейронов болот деген эмесиде. Бул өтө оор илдет десе болот да. Эгерде тяжелый форма болса, кайтыш болушу мүмкүн. Эгерде тирүү калса, инвалид.
Негизи эле ушул вакцинаны өз убагында албай калгандан кийин окууга өткөндө же болбосо бир чет жакка чыгаарда справка талап кылынат экен. Ошону ар бир вакцина үчүн канча акча төлөшөт? Эгерде өз убагында албаган болсо, биз баягы индивидуальный план менен жасайбыз. Ал мисалы 1 жаштан ашкан болсо, өзүнүн соответствующий баягы вакциналарга жараша по возрасту план түзүп жасайбыз. Но условия, эгерде ата энеси өз убагында, мисалы 30 күндө жасайбыз десек, ошол күндөрү келсе. Эгерде кечигип келсе, гарантия 100% баягы иммунитет ушул ооруларга каршы бул балдарда может не быть дейт да. Себеби өз убагында албаган өткөрүп жиберген десе мааниси болот. Бирок тем не менее ошол баягы индивидуальный план менен жасалган алган балдар азыр мен наблюдение кылам аларды. Аларда баягы контакт болсо да ооругандары жок. Эми мына бизде көп отказ бергенде баш тарткандар бизде мындай беседа катары өткөрсөк, көбү баягы ислам диниге өткөндөр да. Мен менен байланышып, мен алар менен беседа өткөргөндө бир гана ата баягы законга неме кылды. Ал законда мындай, ар бир Кыргызстандын жарандары акысы бар. Мен акым бар, балама жасайм, акым бар, өзүм алам. Сиздер баягы закон боюнча насильно маган неме кыла албайсыңдар. Ошол мезгилде да ушул законда ар бир медициналык кызматкер обязан деген, укугу бар, обязан сделать прививку деген. Ошол үчүн бизде кызматкерлер бардыгы обучены, окуудан өткөрүлгөн, сертификаттары бар. Кандай жасайт, кантип жеткирет вакцинаны санэпидстанциядан, кантип сактайт холодильниктарда. Бизде азыр көп ар бир баягы эмдөө пункттарда специализированный деген холодильниктар бар. Ал холодильниктар ушул вакциналарды сактаганда муздаткычтар +2 +8ден ашырбайттар. Бул холодильниктар Глобальный альянс по вакцинам и сывороткам деген организациядан алып берип установка кылынгандан. Бул жылы да биз берген сведения боюнча кайсы мекемелерде, медициналык мекемелерде керек анан баягы мурдагы холодильниктар, муздаткычтар срок, рабочий срок деген уже бүткөн болса, ошолорду замена кылат. Эртең мына неме эпидемия токтосо, биз ожидаем десек да, ошо муздаткычтарды жеткиргени алар обещать эткен бизге. Ал неме бесплатно келет бизге, акысыз. Международный организациялар бизге көп жардам берет. Ошол вакциналар ошолордун эсебинен да келет. Жарандарга, элге ал вакциналар кошулган баягы шприц барбы, эме барбы, спирт барбы, вата барбы, ал бардыгы акысыз. Мен дагы бир жолу кайталайын, эмдөө жүргүзгөн биздин улуттук Кыргыз Республикасынын улуттук календари боюнча бардыгы акысыз. Акча төлөнбөйт жарандарда. Же өзүгө, же балдарга. Азыр эми мына бүгүнкү күндө биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз дагы жок эмес да, көп. Эгерде ошол жакта жүрүп төрөгөн болсо, 1 эмес 2 балалуу, 3 балалуу болгонго чейин ошол жакта жашап аткандар бар да, бирок эч кандай медициналык кароодон өткөн эмес, үй шартында эле өздөрү карап жүргөндөр бар болуп, Кыргызстанга келип калса, эгерде бирөөсү 2 жашта, бирөөсү 3 жашта баласы болуп кала турган болсо, бир да алган эмес болсо, аларды кандай кыласыздар? Эгерде төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү дагы орусияныкы болсо? Эгерде ал жактан келгендер бир да эмдөө албаган болсо, биз ушул биздин календарга ылайыктуу индивидуальный план түзүп жасайбыз. Бирок условия ата энеси
уруксат берсе. В принципе, ар бир эмдөөдөн алдын ата эненин уруксат сурайбыз. Ты согласен ушул балаңа эмдөө жасаганы деп. Кээ бирлерге мен даже приемга келгендерде эгерде мурда баш тартып жүргөн, азыр ошондойлор көбөйдү. Баш тартып жүргөндөр келип, эже балдарыма жасайбыз дегенде, мен алардан кол койдуруп алам. Пожалуйста, сен согласный болсоң, мама эмдөөгө, эне, ата эмдөөгө уруксат берди, каршы эмес деп кол койдуруп алам. Себеби анан түшүндүрүп берем. Эмне себептен биз жасап атабыз? Себеби бул өтө коркунучтуу оорулар. Анан булар менен ооруганда медицина, наука медицинская не придумала противоядие дейт. Единственное противоядие ушу вакцина аркылуу. Эмдөө менен, вакцина менен биз сактап калабыз дейбиз. Силер дагы ошол бирге жашаган аймакта, мисалы үчүн кошуналар менен же болбосо тааныш билиштердин арасында эмдөөгө алып барбаган тааныштар эч кандай бир эмдөө алдырган балдарда мындай болот деген сыяктуу бир шектенүүлөр же болбосо алдырбагыла дегендей бир үгүттөөлөр болгон жокпу буга чейин? Эгер ишенесиңерби ошентип бирөө жарым ошентсе? Жок, мен туура эле көз караштамын, жана айтып өткөндөй эле, просто негизи укканмын. Мындай дин жолунда жүргөндөр көпчүлүк айтышат экен, баягы курамы туура келбейт деп түшүнүшөт экен да. Угуп аябай мындай таң калып калам, бирок негизи алыш керек. Себеби баардык кызамыктын, жана дарыгер айтып өткөндөй кызамыктын, сарык оорулардын баардыгынын мындай алдын алат экен да. Бизге энди балабыздын ден соолугу маанилүүрөөк деп. Демек, элдин айткан мындай ооз-эки эч кандай далили жок сөздөрүнө караганда, медицина кызматкерлеринин айтуусу силерге жакшы. Биздин ден соолугубузду мына ушул өмүр сакчылары сактап калып атпайбы? Азыркы учурда дагы мисалы үчүн мына кырдаалга байланыштуу COVID-19 оорусуна карата дагы мына медиктер жардам берип атат да. Күнү түнү тынбай, мисалы үчүн биздин өмүрүбүздү бир гана медиктер сактап калат да. Аларга ушул эфирден пайдаланып чоң ыраазычылык айтып коеюн. Демек ушулар себепчи, бардык инсандар үчүн. Негизи эле эмдөөдөн баш тарткан ата энелер эгерде балдарына ошондой бир ооруларды жуктуруп ала турган болсо, анда сиздерден кандай чаралар көрүлөт? Эгерде жугуштуруп алса ошол оору менен, биз баягы контактный болгон калгандардын баарын изилдейбиз. Биринчиден ал баланы баягы состояниясына жараша, эгерде бул бала 1 жашка чейинки болса, обязательно госпитализация болот. Бизде өзүбүздүн баягы буйруктар бар. Минздравдын. Эгерде ата энеси жок, жаткырбайбыз десе, домашнее лечение өткөрүлөт. Алда баягы семейный үй бөлөлүк дарыгерлер, үй бөлөлүк медсестралар, медкызматкерлер постоянный наблюдение кылып тураттар. Биринчиден, экинчиден ошол баягы контактныйларды, ошол бала менен контакт болгон, независимо, мисалы, мына кызамык болсо, бизде город Баткен шаарында бир случай мына апрель айында болду. Ана ошондо биз сразу ошол баланы наблюдение кылдык. Симптоматическое лечение дейт да. Өтө высокий температура чыкса, баягы жаропонижающий берилет. Анан сусундуктарды наблюдение кылат, температурасын өлчөйт. Антибиотик не поможет дейт. Бирок рекомендация протокол боюнча, эгерде баягы ооруган баланы биринчи 3 күндө эме кылсак, тапсак, обращение болгон болсо, аган коротким курсом антибиотик берилет. Эмне себептен антибиотик берилет? Баягы башка оорулар кошулбасын, то есть как профилактическое лечение. Специфическое лечение этих инфекций, эмдөө менен сактап калган эмелерден, инфекция вакцина менен жок. Ошол үчүн просто симптоматическое наблюдение, состояние кандай болот, эме кылат, ингаляция кылдырабызбы же эме кылабызбы, өздүнүн протокол боюнча жасайбыз. Калгандар ошол бала менен, ооруган бала менен контакт болгондорду бардыгыны 72 сааттын ичинде биз каалайбы, каалабайбы, биз ошол ооруга каршы вакцинаны жасайбыз аларга.
Баткен шаарында болгон эмеде 6 жарандарга 4 балага ошол кичинекей ымыркай менен контакт болгон биз жасаганбыз. Ошол ооруга каршы вакцинаны жасаганбыз. Кызамык менен ооруду. Бизде в основном көбүнчө баягы биздин эпидемиологиялык неме боюнча завозной случай дейт да. Бул апасы ушул баласы менен Бишкекке барып, бир туугандарынын үйдө эме кылса, контакт болуптур. Ошол үйдөрүдө бир кыз ооруп аткан экен да, ошол кызамык менен. Бизге келгенде ооруп калды. Бирок тилекке каршы Кудай сактады десе болот. Кудайдын амири менен биз ошол кызды сактап калдык. Өтө тяжелый состоянияга өткөрбөй, симптоматический эмелерди дарылап, берки контактналарга бардыгы жасадык. Эми ошол кыз ооругандан кийин, 1 айдан кийин биз все равно ошо кызамыкка каршы эмдөөнү өткөрөбүз. Азыр ошол сиз айтып өткөндөй эле эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер эгерде баласына ошол шал оорусу деле, мисалы үчүн шал оорусу менен ооруп, баласы эгерде майып болуп кала турган болсо, ошол ата-энелерди жоопко тартуу жагы каралганбы бизде? Жок, бизде андай закон жок. Биринчиден, экинчиден, Кудайга шүкүр десек болот да, 92-жылдан бери Кыргызстанда шал оорусу деген оору катталган жок. Эмне себептен? Себеби биз 4 жыл подряд, 4 жыл баягы национальный дни иммунизации деген эмелерди өткөргөнбүз. 2 жолу ар бир бала, 5 жашка чейинки бала ошол ооруга каршы, шал оорусуга каршы эмдөө алган. 99% ахват болгон. Пайыз ахват болгон. 1% не себептен алынбаган. Алар, мисал, биз андан мурда баягы тизме тизгенде, 1-2 бала атасы менен энеси менен бир жака кеткендер, ошолор 1% берди. Акыркы жылы, 2015-жылы биз ошол шал оорусуга каршы жасаганыбызда бир гана бала лично өзү отказ берген шал оорусудан. Ал бала 1-класста окуган кызыл бел айылдан эди. Анан тайнесинин үйдө жашайт экен. Өзү Тажикстандан келген экен да. Ошол гана бала, бирок аны биз баягы беседа эмелерди айтканыбыздан кийин тайнеси алдырды да. Вот единственный отказ болгон ошол бала болду да, ошо шал оорусудан. Кыргызстан сертификат алган. Ошо 92-жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сертификатын алган. С 92 года Кыргызстан свободный от полиомиелита деген сертификат. Шал оорусу бизде катталбайт. Бирок катталбаса да биз 1 жашка чейинки балдарды 2 айлыгыда, 3,5 айлыгыда, 5 айлыгыда баягы календарь боюнча шал оорусуга каршы эмдөө жүргүзөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Анда эркин микрофон берейин. Жалпы биздин угармандарга өзүңүздүн кеп кеңешиңизди ушул эмдөө тууралуу айта алсаңыз болот. Мен не десем, мен эне катары, чоң эне катары, анан как балдар дарыгери катары ата энелерге кайрылуусум, эгерде сиздер өзүңөрдүн балдарыңардын ден соолугун ойлосоңдор, өз убагында ошо медициналык мекемелерде эмдөөлөрдү алыңыздар. Өздөрүңүздө алыңыздар. Ошол ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Арзган сизге дагы. Мен дагы ошо эне катары айтат элем. Урматтуу ата-энелер, келиңиздер, ошо эмдөөнү алыңыздар. Бул балдарыбыздын ден соолугу ар бирибиз үчүн эң керектүү. Ар бирибиз үчүн биз балдарыбыз үчүн бактылуубуз. Билбесеңиздер, медиктерден консультация алыңыздар. Интернет булактарынан карап көрүңүздөр, брошюралардан окуп маалымат алыңыздар.
анан сөзсүз түрдө эмдетиңиздер. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз биздин студиябызга келип угармандарга бир пайдалуу маалыматтарды бергениңиздер үчүн. Ал эми биздин бүгүнкү программа ЮНИСЕФ жана вакцина менен иммунизация боюнча глобалдык альянстын каржылык колдоосунда даярдалды. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Эл арасында эмне кеп, элдин айтканы такпы? Эл оозунан айтылган маалыматты Тууду кеп автордук программасында Уулкан Дүйшөев айтты.